Күнгө дүйшөмбү эфирде күндеми маалыматтык программасы. Студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач орчундо кабардан кыскача анонс. Президент Садыр Жапаров атайын кызматтын борбордук аппаратынын административдик жаңы имаратын ачып, УКМК кызматкерлерине түзүлгөн шартты жеринен көрүп чыкты. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерге 2025 жылдын 10 июнуна чейин документтерин мыйзамдаштыруу үчүн мөөнөт берилди. Анда эч кандай айыппул салынбастан укуктук статусун өзгөртүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Армян Абхаз номерлүү унааларды мыйзамсыз каттаган кылмыштуу топ аныкталды. Шектүүлөр документтери жок автоунааларды үчүнчү жактарга сатуу максатында кылмыштуу схеманы уюштурушкан. Суу түтүктөрү жаңыланып, электр мамычалары жылдырылып жатат. Жалал-Абад Бегабад-Бажы жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен Кочкор Ата шаарында 200 орунду дагы бир балдар бакча курулуп, өспүрүмдөргө эшигин ачты. Кыргызстанда улуттук коопсуздук системасы жаңы баскычка көтөрүлдү. УКМКнын заманбап шарттагы жаңы имаратына көчүшү өлкөдө мамлекеттик башкаруу менен коопсуздук тармагындагы ири реформалардын бир бөлүгү болуп калды. Бул кадам эмне менен маанилүү жана кандай өзгөрүүлөрдү күтүүгө болот? Кийинки материалда сөз болот. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жаңы заманбап имаратка көчтү. Муну менен өлкөнүн коопсуздук системасын бекемдөө жана башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытында маанилүү кадам жасалды. Анын расмий ачылуу аземи 31 майда өткөрүлдү. Өлкөнүн коопсуздук жаатында тарыхый күн, тарыхый учур орун алууда. Анткени улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жаңы имаратка ээ болду. Мен артымда турган бийик жаркыраган имаратта мындан ары өлкөнүн коопсуздугу калктын тынчтыгы үчүн кызмат көрсөтүлөт. Ал эми бүгүн анын расмий ачылуу аземи өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүп жатат. Саламатсыңар, жолдоштор. Жаңы имаратыңар менен куттуктаймын. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары жана улуттук коопсуздук мамлекеттик күчүрмөн байрагы жаңы имаратка алынып киргизилсин. Камера алардын функциясы дрон аймагынын ичинде учуп келсе, ошону жакындатып берет. Спортзал эми бул супер современный спортзал болду. Прям звуктар чыкпайт. УКМКнын жаңы имараты заманбап талаптарга жооп берип, маалыматтык коопсуздук, оперативдүү башкаруу жана аналитикалык иштерди жүргүзүү үчүн бардык шарттар менен жабдылган. Бул имаратта атайын техникалык жабдуулар, маалыматтарды коргоо системалары жана кызматкерлердин иштөөсүнө ыңгайлуу шарттар каралган. Ачылуу аземде мамлекет башчысы Садыр Жапаров УКМК конституциялык түзүлүштү, аймактык бүтүндүктү коргоо, терроризмге жана коррупцияга каршы күрөшүү, контр чалгындоо ишмердүүлүгүн жана аналитикалык иштерди жүргүзүү боюнча эң маанилүү милдеттерди аткарып, мамлекеттин ишенимдүү таянычы болуп калганын белгиледи. Өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоо үчүн стратегиялык кырактылык менен иш алып барышыбыз өтө зарыл. Мына ушундай шартта коркунучтар менен чакырыктарга дайыма даяр туруу, аларды алдын алуу үчүн чалгындоо жана контур чалгындоо иштеринин натыйжалуулугун арттыруу, эл аралык терроризмге жана экстремизмге акыркы замандын чоң көйгөйүнө айланган киберкылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөштү ар тараптан колдоо кажет. Бүгүн биз ошол ары татаал, ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү жүктү тартып келаткан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппаратыча курулган эң алдыңкы заманбап талаптарга жооп берген жаңы административдик имараттын салтанаттуу ачылыш аземине күбө болуп турабыз.
жаңы имаратыбыз баарыбызга кут болсун. УКМКнын жаңы имаратка көчүшү бул коопсуздук системасын жаңылоо, башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана коомдук ишенимди бекемдөө багытындагы маанилүү кадам. Бул аракеттер өлкөнүн туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоого чоң салым кошот деген ишеним бар. Мен оюмча абдан бир жакшы ой менен келечегин жакшы түшүнүп, абдан жакшы салынган имарат болгон экен. Буюрса ушул жерде иштегендерге, конокторго келгендерге кандай гана деңгээлде болбосун, абдан жакшы условиясын түзүп берилген экен. Bunun проектісінде бекітіп атқандан да мен министрлер кабинетінің төрағасы элем, администрацияның жетекчisi. Ошо Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн кызматкерлерине шарт түзүп берүү боюнча өзүнүн өжөрлүгү, ошо финансовый источниктердин табууда бул эң чоң чечимдердин бири болду го дейм. Биринчи зданиябыз азыркы жаңы тарых музейи бар эмес, бош жерде болчу. Экинчи имаратыбыз азыркы жана Держинка бульварындагы имарат эле. Мына бул алдагы илгери 82 жылы улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берип, СССР учурунда Германиянын проектиси боюнча түзүлгөн проект болчу. Анан мына азыркы 3-чү имарат болуп атат улуттук коопсуздук кызматынын. Ушул коңшу кут болсун коллегалардын. Белгилей кетсек, УКМКнын борбордук аппаратынын мурдагы имараты 1983 жылы курулган. Ал эми жаңы штаб-квартирасынын курулушу 2023 жылы башталып, 2025 жылы 31 майда толук пайдаланууга берилди. Андан сырткары 2021 жылдан бери УКМК органдарын модернизациялоонун алкагында республика боюнча 94 объект, анын ичинде 73 административдик имарат жана 14 социалдык туракча имараты пайдаланууга тапшырылган. Ошондой эле стратегиялык кадамдардын бири өлкөнүн генерал-лейтенант Анарбек Бакаев атындагы Улуттук коопсуздук академиясынын ачылышы болду. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион, Бишкек. Тышкы иштер министрлиги АКШда жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда министрлик мекендештерди барган өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын сактоого чакырып, тартип бузгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Мыйзамдуу жолдор менен барып, бирок документинин мөөнөтү өтүп кеткенде дагы мигрант айыпка жыгылаарын эске салды. Ведомство ошондой эле АКШ бийлиги өз алдынча чыгып мыйзамсыз келген мигранттарга мекенине кайтууга каржы жагынан жардам берерин белгиледи. Ал үчүн CVP Home тиркемесин жүктөп программага катталып АКШдан чыгуу зарыл. Эгерде кошумча суроолор жаралса, Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчилигине же Чикаго шаарындагы башкы консулдугуна кайрылуу керек. УКМК Армения жана Абхазиядан алып келинген унааларды мыйзамсыз каттагандарды кармады. Шектүүлөр документтери жок автоунааларды 3-чү жактарга сатуу максатында кылмыштуу схеманы уюштурушкан. Унаа мекемесинде мурда иштеген Жаран жана анын шерик айдоочулардан акча алып, унаанын аймактык жетекчилерине пара берип, машиналарды мыйзамсыз каттатып жүргөн. Шектүүлөр 30 майда $8800 пара берип жаткан жеринен колго түшүрүлүп, камакка алынды. Эске салсак, чет өлкөлөрдөн ташылып келген жана каттоодо турган автотранспорт каражаттарын мыйзамдаштыруу өнөктүгү жүрүүдө. Аларга 10-чу региондун номери берилип, 3-чү жактарга сатууга тыюу салынган. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар үчүн укуктук макамын жөнгө салууга буга чейин жеңилдетилген мүмкүнчүлүк түзүлгөнү кабарланган. Алар 2025 жылдын 10-июнуна чейин документтерин мыйзамдаштыра алышат. Учурда Ички иштер министрлиги жана Эмгек министрлиги жарандарды ортомчуларсыз түз порталдар аркылуу кайрылууга чакырууда. Мындай легалдаштыруунун башкы максаты мыйзамды бузгандардын санын кыскартып, коопсуздукту камсыздоого багытталган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзамсыз миграция көбөйгөн. Расмий эмес маалыматтарга караганда алардын саны 5000ге чукул деп айтылып жүрөт. Ал эми Кыргызстанда мындай мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин көбөйгөнү учурда өлкөбүздүн экономикалык абалынын жакшырышы, башкача айтканда Кыргызстан учурда мигранттарды жөнөтүүчү эмес, кабыл алуучу өлкөгө айланган. Ал эми дал ушул Кыргызстан ичинде мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер 10-июнга чейин өздөрүнүн статусун легалдаштырууга тийиш болуп турат.
Ал үчүн алдыда саналуу гана күндөр калды. Эми Кыргызстанда жүргөн чет элдиктер мыйзам бузганына карабай бул мүмкүнчүлүктү пайдаланса болот. Эгер мигрант туристтик же окуу визасы менен келип, бирок иштеп жүрсө, азыркы учурда аны мыйзамдуу эмгек визасына айландырууга мүмкүн. Алар документтерди Ички иштер министрлигинин бөлүмдөрү жана консулдук департамент аркылуу алмаштырууга болот. Мыйзамсыз абалга туш келген чет өлкөлүк жарандар бизге кайрылып келип жатат. Биз фронт офис катары чет өлкөлүк жарандарды кабыл алып, тийиштүү тармактарга багыт көрсөтүп, тийиштүү мамлекеттик органдарга кайрылуусун сунуштап жатабыз. Ал эми биз ушул жылдын башынан баштап бирдиктүү уруксат кагазын берип баштаганбыз. Тышкы иштер министрлиги бул эмгек мигранттарга карата колдонулган уруксат кагазы. Ал эми эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги процессти ортомчуларсыз жүргүзүүгө чакырып, бардык кызматтар расмий порталдарда жеткиликтүү экенин белгилешет. Ошондой эле мындай мүмкүнчүлүккө биринчи кезекте жергиликтүү иш берүүчүлөр кызыктар болушу керек. Себеби мыйзам бузулган учурда жоопкерчилик жалгыз чет элдик жаранга гана эмес, аны жумушка алган тарапка да жүктөлөт. Тышкы иштер министрликтин консулдук департаментинде атайын ошол бирдиктүү терезе бар. Ошол жерге өздөрүнүн жеке кабинетин катташ керек. Ошол тийиштүү документтерди ошол жерден тапышат. Мисалы, иш берүүчүлөр. Анткени бул жерге сөзсүз түрдө юрлицо керек, юридикалык жак болуш керек буларды. Анткени эртеңки күндү жоопкерчиликти азыркы мынакей ошол легалдаштырып аткан иш берүүчүлөр ошолор мойнуна алат. Эртең алар ошол дагы бир легалсыз болуп акыбалда калбасын деп жоопкерчилик ошол иш берүүчүлөргө берилет. Бирок ошол эле күндө иш берүүчүлөр да коркпош керек, эртең мисалы алар качып кетет деп. Эртеңки күнү бүгүн ошол легалдаштырган чет элдик жарандар ошол иш берүүчүдөн башка жакка кетип калчу болсо, бүгүнкү күндө ошондой практика көп болуп атат. Анда атайын ошол бирдиктүү терезеде эле бир модуль бар, ошол жерге кайрылып туруп эле иш берүүчүлөр жазып койсо болот. Мисалы, Пакистандын жараны балача менден жумуштан тыштап кетип калды депчи. МВД аны кароого алат да өздөрүнүн чараларын көрүшөт. Аны кармап ушу депортация кылганга. Эгерде белгиленген мөөнөткө чейин мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөр статусун өзгөртпөсө, өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш. Анткени 10-июндан тартып бүткүл өлкө боюнча бардык күч түзүмдөрү тарабынан легалсыз аталышындагы активдүү текшерүү жүрүп баштайт. Мыйзам бузгандар аныкталса, аларга 65 000 сомго чейин айып пул салынат. Бул биздин Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарга буга чейинки аларды аныктап табуу максатында атайын кызмат тарабынан атайын рейдтер жүргүзүлүп турат. Ыкчам иш алып баруу иш-чаралары, нелегал рейд жүргүзүлүп турат. Ошонун негизинде жерлерде милиция кызматкерлери ошо чет элдик жарандардын документтерин, алардын уруксат кагаздарын, тийиштүү документтерин бардыгын текшерип чара көрүшөт. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 21 майында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы мыйзамсыз миграцияга байланыштуу кеңешме өткөргөн. Анда ал өлкө ичинде бир дагы мыйзамсыз жүргөн чет элдик болбошу керектигин эскертип, мындан ары катуу көзөмөл болоорун билдирген эле. Мыйзамдын чегинде гана алар бул жерде жүрүш керек. Мыйзамсыз бир дагы студентти бул жерге калтырбайбыз. Мына биз муну контролго алдык. Мен өзүм муну жеке контролдоп турамын. Бизден второе главное управление Исмаилов. Возьмете на контроль полностью, так, от начала до конца, каждый месяц, чтобы мне докладывали, сколько туристов у нас находится, сколько трудовых мигрантов находится, сколько студентов у нас находится, сколько из них является законными или незаконными, пребывающими в нашей стране, так, и какие меры приняты, и какие работы проводятся. Хорошо, мы будем контролировать отношения. Кроме того, отырыңыз. Андан сырткары, урматтуу жыйынын катышуучулары, сиздер бизге жардам беришиңиздер керек. Айта кетсек, үстүбүздөгү жылдын январынан тартып азыркы учурга чейин Кыргызстанга 61 000 турист, 30 000 студент, расмий түрдө 12 000 эмгек мигранттары жана башка түрдүү категориялар боюнча 10 000 адам келген. Ал эми мыйзамсыз мигранттардын саны 5 000ге жакын экен айтылган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалуу Зомуралиев, регион, Бишкек.
Аймактар аралык кастыкты козутууга шектелген жаран кармалды. Атайын кызматтан билдиришкендей, социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү боюнча жүргүзүлгөн иш-чаранын жүрүшүндө УКМК тарабынан Кыргызстандык жарандын катышуусундагы видео материал аныкталып, анда анын аракеттерине аймактар аралык кастыкты козутуу белгиси бар экендиги такталган. Буга байланыштуу тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, натыйжада ал жаран УКМКга жеткирилип, тергөө органдары тарабынан суракка алынган. 2025-жылдын 31 майында козголгон кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында шектөө кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө ыкчам иш-чаралары улантылып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Оштун мурдагы казысы Мерлан Токтомушев кайрадан камакка алынды. Бул тууралуу облустук соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык соттук коллегиянын 29 майындагы аныктамасынын негизинде шаардык соттун 23 майдагы токтому жокко чыгарылган. Тергөөчүнүн өтүнүчү менен шектүү 18 июнга чейин камакка алынганы айтылды. Буга чейин Ош шаарынын мурдагы казысы Мерлан Токтомушев мечет, медреселердин кызматкерлеринин системалуу түрдө акча чогултуп келген деген шек менен кармалып, кийин үй камагына чыгарылган болчу. Бишкекте документтери жок 170 кыз келинди окутуп жаткан медресе аныкталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. Маалыматка ылайык 28-30 май күндөрү шаар аймагында экстремист аталышындагы рейд жүргөн, анын алкагында мурда козголгон кылмыш ишине катышы бар Якын Энкар уюмунун мүчөлөрүнө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Мындан тышкары тиешелүү уруксат документтери жок 170ге жакын кыздар жана аялдар билим алып жаткан медресе аныкталды. Милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү жүргүзүлүп, медресеге 20 000 сом айып салынды. Ошондой эле аталган окуу жай зарыл документтерди алганга чейин иши токтотулганы кошумчаланды. Чүйдө 2 унаа бетме-бет кагышып, 1 адам каза болду. Бул тууралуу Чүй милициясы билдирди. Маалыматка ылайык 1 июнь саат 21:14 чамасында Чимкоргон айылынын аймагында болгон. Батыштан чыгышка карай бара жаткан Volkswagen Passat 3 үлгүсүндөгү унаа чыгыштан батышка карай келе жаткан Volkswagen Passat 3 унаасы менен кагышкан. Анын кесепетинен биринчи машинанын 42 жаштагы айдоочусу каза болуп, экинчи унаанын ээси ооруканага жеткирилген. Бул акыркы 3 күндө адам өлүмү менен коштолгон экинчи кырсык. Жалал-Абадта мыйзамсыз унаа башкаргандарга рейдтеги иш-чаралар уланып жатат. Бул ирет регион телеканалы Созак райондогу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менен биргеликте рейд өткөрдү. Иш-чаранын алкагында негизинен бул аймакта эки тилкелөө сызыкты кесип өткөн учур көп катталды. Жыйынтыгында айдоочуларга 15 000 сомдук айып салынды. Мындан сырткары спирттик ичимдигин ичип алып, унаа башкарган айдоочулар да кармалды. Созак райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан аймакта жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочуларды аныктоо жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында рейд өткөрүлдү. Рейд учурунда бир катар мыйзам бузуулар аныкталып, тиешелүү чаралар көрүлдү. Kia Space дейби? Рейдтик иш-чаранын башталышында эле Ош Бишкек унаа жолунун 561-чакырымында 5 унаа катарынан карама-каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин одоно бузган учур катталды. Айдоочулар эки сызык аркылуу жүрүүгө тыюу салынган тилкени кесип өткөндүгү үчүн жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү инспекторлор тарабынан ар бирине 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Бишкек Ош 561-чакырымында өзүңүз күбө болгондой азыр 4 автоунаа карама каршы багытка чыгып, автоунаа башкарып, 188 берененин 5-бөлүмүнөн 4 айдоочуга 15 000 сомдон айып пул салынды. Созак районуна караштуу Көкжаңак шаарында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан рейд жүргүзүлүп жаткан учурда Нива үлгүсүндөгү унаа токтотулуп текшерүүгө алынган. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган унаанын айдоочусунун мыйзам боюнча талап кылынган айдоочулук күбөлүгү жок экени аныкталды. Мындай учурда жол кыймылынын эрежелерине ылайык айдоочу жол кыймылына катышууга укуксуз деп табылып, унаа атайын айып короого токтотулду. Отуруп алыңыз, машинада айып короо барат. Нар жакка өтүп алыңыз. Нар жакка өтүп алыңыз. Сүйлөшпөйдү. Сүйлөшкөндө. Сүйлөшкөндө ошо мыйзам чегде барды болот. Отуруп алыңыз. Созак район Көкжаңак шаарында түнкү мобилдүү кызмат өтүп атканда бир Нива автоунаасыны токтоткон учурда көлүгү жок башкарып келгендиги үчүн айып корууга алып кирип, протокол түзүп бердик. Нар жакка өтүп алыңыз. Нар жакка өтүп алыңыз. Не токтобойсуз?
Бул Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа Сузак районунун Орто Азия айылынан жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн инспекторлор тарабынан токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочуда унаа башкарууга тийиштүү документтери жок болуп чыкты. Мындан сырткары айдоочунун спирттик ичимдигин ичкендиги шек жаралган. Ал наркологиялык бөлүмгө жеткирилген учурда айдоочу мас абалында унаа башкарганы аныкталды. Каршылык көрсөтсөңүз өзүңүзгө шармында унчукпа айткандык болдум. Балким азыр сен чыгып калгансың ушул жерден. 1 мүнөттөр бөлдү. 12-де баштадыңыз. Секин демалды алып Сузак районунун Орто Азия айылында түнкү мобилдик топто кызмат өтүп жатканда Mercedes-Benz автоунаасынын мамлекеттик белгиси 04 KG 926 автоунаасын токтоткон учурда, текшерген учурда жандан тийиштүү документтери жок болуп чыкты. Анан кийин айдоочудан жагымсыз жыт келгендиктен нарколог бөлүмүнө Жалал Баш шаарындагы нарколог бөлүмүнө алып келип текшерген учурда спирт ичимдиги тастыкталып тийиштүү протокол толтурулду. Өмүрзаков Илгиз Мамадалиевич. Шопурун чакырып коесузбу? Чыкпай койбой экен. Сузак районуна караштуу Благовещенка айылында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери BMW X5 унаасын токтотушкан. Текшерүү учурунда унаанын мамлекеттик номери жасалма экени аныкталды. Натыйжада унаа айып короого токтотулуп, айдоочуга карата мыйзам чегинде протокол түзүлдү. Сузак районунун Благовещенка айылында түнкү мобилдик кызмат өтүп жүргөндө BMW X5 үлгүсүндө автоунааны токтоткон учурда өзгө тийиштүү документтер жоктугуна байланыштуу текшерген учурда мамлекеттик номери жасалмалуу болуп чыкты. Текшерген учурда ошонун негизинде айып корго алып кирдик. Машинаны Бузулар кодексинин 449 берененин 1-бөлүмү менен айыппул жазылды. Райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү мындай рейдтер мындан арыда үзгүлтүксүз негизде өткөрүлөрүн белгиледи. Мындай иш-чаралардын негизги максаты жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана айдоочулар арасында тартипти күчөтүү. Жалал Абад облусунда 2025 жылдын 26 майдан 2 июнь 1 жума аралыгында 269 жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын ичинен 66 айдоочу мас абалында, 62 жаран тийиштүү документтери жок унаа башкарган. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, регион. Кезек башка жаңылыктарда. Жалал Абад Бегабад Бажы жолун асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Тактап айтканда, Жалал Абад шаарынан Ош Бишкек трассасына чейинки 6 чакырым жол кеңейтилет. Буга байланыштуу үйлөр жылдырылып, суу түтүктөрү жаңыланып, жолду тыгыздоо иштери уланып жатат. Бул жолдогу үйлөрдөн эң азы жарым метр деп белгиленсе, эң көбү болжол менен 5 метрге чейин жылдырылган. Жергиликтүү бийлик тургундарга кенемте төлөп берерин билдирген болчу. Ошо эгемендүүлүктөн бери бул жолго эч ким тийген эмес. Кайра шагал салуу иштери болуп атат. Буйруса андай каташчылыктар жок. Жалал Абад Бегабад Бажы жолунун курулушуна байланыштуу мындагы суу түтүктөрү жаңыланууда. Ушул тапта Жалал Абад шаарына тиешелүү аймакта борбордук суу түтүктөрү орнотулуп, жергиликтүүлөр үйлөрүнө суу чыгаруу менен алек. Азыр борбордук түтүктөн үйүмө суу алып кирип жатамын. Жолдун кеңейиши үчүн менин коромдон 60 сантиметр жер кетти. Буга чейин тиешелүү адамдар чыгымдарды эсептеп кетип, кенемте 6 айда берилет деген. Эми курман айтка чейин берилип калар. Кенемтени алсам, үйүмдү бузулган жерин оңдоп, короону тосмолоюн деп турам. Долбоор алкагында Жалал Абадтан Бегабадтагы Бажыга чейин асфальт төшөлөт. Учурда 2,5 чакырым аралыгында жерди тыгыздоо жана даярдоо иштери жүрүп жатат. Жаңы жолдун эки тарабына жөө адамдар басуучу тротуар салынып, жарыктандыруу орнотулуп, жашылдандырылат. 2 тилкелүү жол болгон да, азыр эми 4 тилкелүү жол болгондуктан жолдор кеңейтилип, перенос столбалар болуп атат, связдын столбалары перенос болуп атат. Ошол эле учурда параллельный суудун турбалары жаңыланып кетип атат. Биз менен чогуу иш алып барып атат. Азыр бул жерде 15 хоо, 3 экскаватор, бир грейдерибиз иштеп атат, водовозубуз бар, техника бардыгы жетиштүү. Жалал Абад Бегабад Бажы жолу 4 категориядагы жол болуп эсептелип, курулушу капиталдык салымдар аркылуу каржыланат. Жол Кыргыз автожол түштүк филиалына караштуу болгондуктан реконструкция иштерин тиешелүү адистер көзөмөлдөйт. Жолду август айында пайдаланууга берүү пландалууда. Жалпы узундугу 6 километр. Бунун 2 километр 900 4 тилкелүү болот.
кеңейтилгенге чейин буга чейин азыр 6 метр болсо, кеңейтилгенден кийин 13 метр болот дагы. Тротуар лотоктору менен жалпы 19 метрге чейин 2 км 900 кеңейтилет. Андан ары 3 км 100-ü 2 тиркелүү болот дагы. Ал жагы жолдун ширинасы турасы 3,5 7 метр болот дагы. Тротуар лотоктору менен общий 14 метрге чейин кеңейтилет. Мына азыр жол ел бары азыр сүйүнүп кубанып отурушат. Мына жол 2 тилкелүү жол боло турган болууда, 4 тилкелүү. Заманбап, бүт жарыктандыруу боюнча сууларыны баарын оңдоп кетип атат азыр. Биз айылыбыз кубанычта ушундай болуп атканга 30 жылдан бери, ошо эгемендүүлүктөн бери бул жолго эч ким тийген эмес. Эми азыр мына жаркыраган жол курулуп атат. Өкмөтүбүзгө, мамлекетибизге ыраазычылыгыбызды айтабыз. Жалал-Абад-Бек-Абад жолунун жалпы узундугу 11 чакырымды түзөт. Биринчи этабында 5 чакырымы асфальтталган. Буга чейин Жалал-Абад шаарына караштуу аймактан 50 чакты үй бузулары, аларга кенемте төлөнүп берилери айтылган. Кундуз Кенжебаева, Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен дагы бир балдар бакчасы курулду. Кечээ 1-июнь күнү Кочкор Ата шаарында 200 орунга эсептелген жаңы бала бакчанын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Иш-чарага президенттин Жалал-Абад областындагы өкүлү, жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. 2 кабаттуу заманбап имарат 8 айдын ичинде толугу менен курулуп бүтүп пайдаланууга берилди. Номер 60 Керемет балдар аттуу бул бала бакчанын курулушу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен демөө өрчүлөрдүн каржылоосунда ишке ашкан. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Кече 1-июнь күнү Кочкор Ата шаарында 200 орунга эсептелген жаңы бала бакчанын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Иш-чарага президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү, жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Бүгүн биз майрам алкагында дагы бир жакшы окуяга күбө болуп жатабыз. Кочкор Ата шаарында мына ушул 200 орунду номер 60 Керемет бала бакчасынын пайдаланууга берилүүдө. Бул бүгүнкү күндүн кош майрамы десек болот. Жыл сайын 1-июнь майрамы ар бир балага биздин келечегибиз, үмүтүбүз жана башкы байлыгыбыз экенин эске салат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич менен генерал агабыз Камчыбек Кыдыршаевичтин балдарга болгон камкордугун жана ушу балдардын келечегине түздөн түз баягы келечегине салым кошкон мамлекеттин салымы болуп эсептелет. Мана өзүңүздөргө белгилүү болгондой 4 жылдын ичинде канча деген бала бакчалар, мектептер курулуп жатат. Аны белгилеп койбосок болбойт. Эмнеге дегенде бул өтө чоң секириктер болду. Бир мурдагы мына мен 6-Созовто иштеп жүргөнүмдө анда бир ушу 20-30га жакын мектеп жана бала бакча салчу элек. Бүгүнкү күндө 100дөй мектеп, 100дөй бала бакчаларды салып атабыз. Ушунун бардыгы мен ойлойм ушу мамлекетибиздин, урматтуу президентибиздин жана урматтуу өзүбүздүн агабыз генерал Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзгөн келечек үчүн саясаты. Жөбөлүү себептерден Камчыбек Кыдыршаевич келе албай калды. Ушул белектердин бардыгы Камчыбек Кыдыршаевичтин атынан кана заведующий барбы? Заведующийга тапшырып коюн. Келиңиз. Бул керектүү нерселерди сурап, анан алып берди Камчыбек Кыдыршаевич. Лично өзү сурады. Мана ушу белектер бардыгы. 2 кабаттуу заманбап имарат 8 айдын ичинде толугу менен курулуп бүтүп пайдаланууга берилди. Номер 60 Керемет балдар аттуу бул бала бакчанын курулушу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен демөөрчүлөрдүн каржылоосунда ишке ашкан. Бүгүнкү күндө ушу Кочкор Ата шаарыбызда УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин жеке демилгеси менен ушу республикалык бюджеттен эмес, демөөрчүлөрдү таап, ошолордун эсебинен бала бакчаларды жана башка объектилерди курдуруунун негизинде бүгүн 200 орундуу бала бакчанын ачылыш аземинде турабыз. Бул дагы ушу биздин балдарыбыздын бала бакчага болгон муктаждыгын чечүүгө аябай чоң салымын кошуп жатат. Андан сырткары ушу быйылкы жылы районубузда дагы 5 бала бакчанын курулуш иштери башталып турат. Кудай буйрса, ушундай иштер кете берсе, бир 2 жылда
ушул районубуздагы балдарыбызды толук бала бакча менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт. Жаңы ачылган мектепке чейинки билим берүү мекемеси учурда кезекте турган 134 баланы кабыл алды. Кочкор Ата шаарынын тургундары бул бала бакчага балдарын берүү үчүн кайрыла алышат. Имарат заманбап талаптарга ылайык жасалгаланып, балдардын билим алуусуна жана эс алуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Мен бул жерге бир балам келет, 4 жашта, буга чейин частный садикке барчу. Азыр бул жерде жашайбыз биз, Тургенева 51-де. Ошого бул жерге садикке келдик. Бул жердин шарттары бүгүн келип атабыз. Бизге абдан жагып атат, жакшы, балдардын маанайы жакшы. Эми ушул жерде балдарыбызды ойлойм, жакшы келечек кең билим алып, жакшы балдар болот деп ишенебиз. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапаров ушулардын демилгеси менен болду. Аларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин шаарда мындан жылда эле өнүгүү болуп атат, Кочкор Ата шаарында садиктер, мектептер курулуп атат. Буга чейин болбогон нерселер болуп атат. Абдан жакшы. Бизде азыр жолдор оңдолуп, домдорубуз аябай жакшы. Бизде бардык маанай абдан жакшы. Маалыматка ылайык, Нокен районунда 171 миңден ашуун калк жашайт. Район боюнча учурда 60% бала бакча менен камсыз болгон. Жалпысынан 90 мектепке чейинки билим берүү мекемеси иш алып барат. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, регион. Жакында Жалал Абад областына караштуу Токтогул районуна тарыхый маданий этнокомплекс курулат. Азыркы тапта ага карата аракеттер башталды. Аталган комплекс райондун 275-чакырымындагы Токтогул жазуунун жанына курулат. Ал ушул өрөөндөн чыккан белгилүү инсандар тарабынан демилгеленген. Максаты бул аймакта да туризмди өнүктүрүүдө салым кошуп, тарыхты даңазалаган маданиятыбызды даңктоо болуп саналат. Азыркы тапта этнокомплекстин курулушу боюнча коомдук пикир алышуу, идеялар менен бөлүшүү жана өнөктөштүктү бекемдөө үчүн уюштуруучулар Токтогул районунан чыккан белгилүүлөр менен кереги кеңешке чогулушту. Жакында Токтогул районуна кыргыз тарыхын даңазалап, маданиятыбызды даңктай турган тарыхый маданий этнокомплексин куруу аракеттери башталды. Ал аталган райондун баатыр жүрөк, активист уул кыздары тарабынан демилгеленген. Азыркы тапта анын документ иштери аяктап, атайын жерде бөлүнүп берилген. Жердин визуализациясы бүттү, документтери бүтүп, доверенносту колго алдык, трансформация болду. Буйруса мындан ары дагы аракеттер токтобойт. Ишенем, ал жерге Токтогул элинин эле эмес, бүтүндөй кыргыз элине пайда алып келе турган, киреше алып келе турган, кызыктары боло турган тарыхый этнокомплекс курулат деген ишенимим аябай чоң. Бул мамлекетибизге да керектүү, Бишкек ош жолунун боюнда болгондуктан баарыбыз бул нерсеге кызыктар болушубуз керек. Бул тарыхый этнокомплекс Токтогул районунун 275-чакырымындагы Токтогул жазуунун жанына курулмакчы. Активисттердин мыйзам чегинде тынымсыз аракеттеринин арты менен азыркы тапта атайын архитектуралык пландары да иштелип чыккан. Даяр болгон чиймесине ылайык аталган комплекста этнобагыттагы символикалар камтылып, падышалар өргөсү, оюн зоок, тамактануучу, унаа токтотуучу жайлар да каралган. Максаты өрөөндүн табигый жана тарыхый кереметтерин дүйнөгө таанытуу, туризмди өнүктүрүүгө салым кошуу. Баш жагында алтын ордо, падышанын алтын ордосу болот. Бул жерге астында кафе, элдер тамактанып турган, үстүнө чет өлкөдөн келген конокторду тосоп турган эме болот. Сыйлап коноктоп тосуп алып турган жер болот. Ардактактага Токтогулдун өнөр адамдарынын аттары жазылат. Токтогулга келген коноктор, туристтер эз алат турган, жакшы көрүп эз алып кетет турган жер болот. Кыргыз тарыхын өзүнө камтыган бул заманбап этнокомплексти куруу демилгеленгенден кийин анда материалдык жактан муктаждык болуп, Токтогулдун торгойлору аттуу чоң программадагы концерт активисттер тарабынан уюштурулуп, андан түшкөн каражат, документ жана башка иштерине жумшалган. Ал эми аны курууга азыркы тапта чоң сумма талап кылынат. Мына ушул комплексти куруу боюнча Токтогулдун чыгаан, сыймыктуу уул кыздары кереге кеңеште болуп, мындан аркы иштин жүрүшү боюнча кеңешме жыйын өткөрдү. Бул жер абдан тарыхый, өтө мындай бир касиеттүү жерлерибиздин бири. Анан ошол жер 9 жолдун тому. Түштүктөн, түндүктөн баратканда тең ортосу болуп калат. Анан ошол жерде биздин жаштарыбыз демилге көтөрүп, ошол жерге бир маданий этнокомплекс куралы деген бир жакшынакай урам менен чыгышты. Анан мындай карап, ойлонуп көрсөк абдан керектүү нерсе экен. Мына бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, бизде мамлекетибизге азыр биздин өкмөт тарабынан, правительство тарабынан
кандай жардам болуп атат элге, жерге, кандай сонун нерселер курулуп атат, кандай сонун иш-чаралар болуп атат. Анан ошого шайкеш биз дагы ошону карап отурбай, биздин жаштар ошол жерге бир комплекс куралы. Ошол биздин жалпы кыргыз элине биз эме бололу, үлгү бололу. Жалаң эле биз баягы өкмөттү баарын карап, жогору жакты эле карап отура бербей, бүт жаштар аракет кылып көрөлү. Эл менен, жер менен бирге аракет кылып көрөлү деген жакшы тилек менен мына ушул иш башталып отурат. Ошондой эле бул жыйынга аталган райондон чыккан кыргыз элинин сыймыктуу белгилүү инсандарынын катарында легендарлуу диктор Анаш Кадырова катышып, бир катар сунуш пикирлерин кошумчалады. 9 жолдун тоомуна курулган атат. Ошонун документтерин бүт жерди көрүп бардыгын азыр булар ишке ашырышты, колду койдурушту. Бул да азыр өтө чоң маселе. Ошол жерде иштеп аткан Жеңиш, Сыдык, акын кыз Индирага мен абдан чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Өзгөчө биздин Токтогул районунун таланттуу кыздары, жигиттери мындан канча ай мурун эстей албай атам, бир чоң концерт берип, акча чогултушуп, 700 000 сомдон ашык каражат чогулуп, ошол каражаттын эсебинен булар чуркап жүрүп, тамандары тешилип, кыргызча айтканда таңдайлары кургап жүрүп документти бүтүрүштү. Бизде документ бүтүрүштө өтө оор эмеспи? Ошону бүгүн биз талкуулап атабыз. Кудайым буйруса, дагы ишти алга жылдырабыз. Токтогул элинин күчү менен, ушу таланттардын күчү менен, анан бизден чыккан бир аттуу баштуу колунда бар жигиттерибиз бар, алар жардам берет. Ошентсе дагы бу Токтогулдун гээси бүткүл Кыргызстанды камсыз кылып атат. Гээси өчсүн, бүткүл Кыргызстан капкараңгылыкта жалп дей түшөт. Ошон үчүн бул комплекске бүткүл кыргыз эли салым кошот деген ниеттемин да. Кудайым буйруса бир марафон уюштуруп, анан эл менимче каршы болбойт. Анткени бул жарыктык свет деп коечу орусча. Баарыбызга керек да. Азыр жарык болбосо кантип оокат кылабыз? Ошон үчүн жакшы бир ниет кылып койдум. Ушул комплекс ишке ашып кетип, элдер эс ала турган, элдер күч кубат ала турган сонун жер болсо деп тилеймин. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2030 жылга чейин туризмди туруктуу өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Ага ылайык чет элдик жана ички туристтердин санын арттыруу максатында туристтик жайлар реконструкциядан өткөрүлүп жатканы белгилүү. Мындан улам ушул тарыхый этнокомплексти курууга ар бир кыргызстандык кайдыгер карабай, аз да болсо өз салымын кошуп, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулса, алдыда Кыргызстандын туристтик потенциалын эл аралык аудиторияга натыйжалуу көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк дейт уюштуруучулар. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Музейдин жылгы айтпатуу залында. Кыргызстан Монголиядагы рейтингдик турнирде грек-рим күрөшү боюнча командалык эсепте 1-орунду ээледи. Бул тууралуу Дүйнөлүк күрөш федерациясынын сайтындагы маалыматтан белгилүү болду. Улан Батыр шаарында 29-майдан башталган турнирде 10 салмак категориясы боюнча медаль ойнотулган. Анда балбандар Өзөрү Жусупбеков, Разак Бейшикеев, Асан Жанышев алтын. Рыскелди Максатбек уулу, Улан Муратбек уулу күмүш жана Рыскелди Хамзаев, Акыл Сулайманов, Эрлан Манатбеков коло медаль алышкан. Жада машыктыруучу Уран Жусуп уулу жетектеп барган кыргыз балбандары жалпы 8 медаль, 3 алтын, 2 күмүш жана 3 коло жеңип командалык эсепте 170 упай менен Туркияны жана Индияны артта калтырып 1-орунга чыгышты. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Күндүн маанилүү кабарлары мына ушулар түздү. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.